Саламатсыңарбы окуучулар? Силер менен мен Адам жана коом сабагынын мугалими Жусупова Мнара Умаровна. Экрандан кайрадан жолугушуп жаткандыма кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Келгиле, өткөн сабагыбызда берилген маалыматтарды эстеп алып, билимибизди андан ары тереңдетип, жаңы билимди өздөштүргөнгө аракет кылалы. Биз өткөн сабагыбызда окуу, китеп окуунун пайдалары, оюн жана алардын түрлөрү, улуттук оюндар, эмгектин пайдалуулугу боюнча маалыматтарга ээ болгонбуз. Окуу окуучунун негизги милдети деп айтылган. Оюн адамдардын таанып билүүсүн, акыл эсин өстүрүп, эс тутумун жакшыртаарын билгенбиз. Эмгек жашоонун негизи деп, элибиз үчүн эмгеги сиңген эмгекчил адамдар жана өнөрү менен тарыхта калган чыгармачыл адамдар менен таанышканбыз. Бүгүнкү сабакты белгилүү мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун «Коом деген мен жана сен. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот» деген сөзү менен баштагым келип турат. Бул сөздөрдө адамдын жан дүйнөсүнүн, кылган ишинин, сүйлөгөн сөзүнүн, ойлогон оюнун таза болушу жөнүндө айтылып, мындай тазалык баарыбызда болсо гана жакшы жашоо болорун айткысы келген. Биздин сабагыбыз Адам жана коом. Биз буга чейинки сабактарда адамдын чөйрөсү боюнча таанып билип келсек, бүгүнкү сабактан баштап коом деген бөлүгүнө өтмөкчүбүз. Сабагыбыздын темасы коом деген эмне? Адилеттүү коом. Бүгүнкү сабакта коом жана анын түзүлүшү, адилеттүү коом деген эмне? Аны куруу үчүн кандай аракеттерди кылсак болот деген өңдүү суроолордун үстүндө ой жүгүртмөкчүбүз. Коом биргелешип жашаган адамдардын тобу. Коом адамдын мейкиндикте жайгашкан жана убакыт боюнча өнүгүп туруучу чөйрөсү. Анын жашоосу менен ишмердүүлүгүнүн өндүрмөсү. Коом өз ара байланышы бар социалдык топтордон турат. Байыркы доордо адам үйүрү, уруу бирикмелери деген топтор пайда болгон. Коомдун өнүгүшү менен адамдардын эл, улут деген чоң социалдык топтору түзүлгөн. Социалдык топ кандайдыр бир жалпылыгы бар адамдардын тобу. Алар белгилүү бир тарыхый коомдун чегинде калыптанып, жалпы кызыкчылыкка ээ, дөөлөткө жана жүрүм-турумга ээ болушат. Адамдар жаш өзгөчөлүктөрү боюнча балдар, жаштар, орто муундагылар жана карыялар деген социалдык топко жиктелет. Табигый өзгөчөлүктөрү боюнча адамзат эркектерден жана аялдардан туруп, социалдык чоң топтор катары эсептелет. Коомдун социалдык топтору санына жараша аз сандуу жана көп сандуу болуп бөлүнөт. Мисалы, коомдун негизин түзгөн үй-бүлө, достор, классташтар, спорттук командалар майда топторго кирет. Ал эми чоң топторго болсо этностор, партиялар, коомдук уюмдар, мамлекеттик уюмдар, мисалы милиция менен армия, ушулар чоң топторго кирет экен. Адамдар кесиби боюнча дагы социалдык топтордон турат. Мисалы, мугалимдер, юристтер, экономисттер, менеджерлер жана башкалар. Жашаган жери боюнча коомдук адамдар шаардык, айылдык болуп да бөлүнөт экен. Ар бир областтын, райондун, айыл кыштактардын калкы өз-өзүнчө социалдык топ катары эсептелет. Демек, коом табигый жана социалдык өзгөчөлүктөргө байланыштуу ар кандай топтордон турат экен. Социалдык топтордун кызыкчылыктарын бириктирип, өлкөнүн туруктуу өнүгүшүн камсыздоо мамлекеттин башкы милдети. Мындай жооптуу милдетти аткаруу үчүн биринчи кезекте мамлекеттин, элдин башында турган адамдар адилеттүү болуп, коомдун өнүгүшү үчүн ак ниеттүүлүк менен таза иштеши керек. Коомдук мамилелер. Социалдык топтордун, элдердин, мамлекеттердин жана башка адам бирикмелеринин ортосундагы туруктуу байланыштар коомдук мамилелер деп аталат. Коомдук мамилелердин алып жүрүүчүлөрү болуп социалдык топтор эсептелет.
Адамдардын ишмердүүлүгү коомдук мамилелердин системасында жүргүзүлөт. Ал эми мамилелер ишмердүүлүктө жашайт. Коомдук мамилелердин чегинде экономикалык жана башка мыйзам ченемдүүлүктөр иштейт. Мындай мааниде коомдук мамилелер адам коомунда гана мүнөздүү көрүнүш. Адам дайыма адамдар менен коомдук мамиле түзөт. Коомдук турмушта өз ара мамиле түзүү абдан маанилүү. Мисалы, класстагы бардык окуучулар бири-бириңерди жакшы таанысыңар. Бири-бириңер менен өз ара достук, жолдоштук мамиле түзө аласыңар. Бул өзгөчөлүк адамдын аң сезими жана акыл эси менен байланышат. Мисалы, классыңарга жаңы окуучу келди дейли. Мугалим ал окуучуну сен жаныңа отургузду. Кандай болбосун, сен ал окуучуга көңүл буруп, аны сөзгө тартасың. Бул өз ара мамиле түзүүгө алып келет. Адамдардын ортосунда мамиле түзүүнүн бир нече түрлөрү бар экен. Анын эң эле кеңири таралган түрү бул тааныштык болуп эсептелет. Силерге тааныш адамдар катары бул мектеп окуучулары, мугалимдер, кошуналарды, айылдаштарды атасаңар болот да, булар менин таанышым, тааныйм. Тааныштардын ичинен силерге өзгөчө жакын адамдар менен курбулук мамиле түзүлөт. Курбу курдаштар бири-бири менен тартынбай баарлашат. Тааныштан дагы жакыныраак кийинки тепкичтеги мамиле бул курбулук экен, аны жакшы билдиңер. Өз ара мамиленин андан ары жакын түрү бул жолдошчулук болуп эсептелет. Алар бири-бирин жакшы түшүнүп, бир максатты көздөп, өз ара жакын байланышта болосуңар. Андан да күчтүү, эң жакын мамиле, адамдардын ортосунда эң жогорку деңгээлдеги мамиле түзүү бул достчулук болуп эсептелет экен. Баарыбыздын досторубуз бар. Биз муну абдан жакшы билебиз, Топтун туруктуулугу эмнеге байланыштуу? Туруктуу болуп калган ар бир топтун өз милдеттери жана эрежелери болот. Милдеттер менен эрежелер бир топту башкалардан айырмалап турат. Топтун мүчөлөрү өздөрүнүн кийингендери жана шарттуу белгилери, мисалы галстук, эмблема, значоктор менен аркылуу өзгөчөлөнүшү мүмкүн. Тигил же бул топко кирген адам топто калыптанган эрежелерди аткарыш керек. Мисалы, мектептеги жаштар уюмуна мүчө болуп кирсеңер эгер, ал топтун өзүнө тиешелүү эрежелерин аткарууга милдеттенесиңер. Топко тиешелүү белгилерди алып жүрүүгө тийишсиңер. Эгерде топтун өзүнүн эрежелери болбосо, белгилүү бир максаттарды ишке ашыра албайт. Кимдир бирөө топтун эрежелерин аткарбаса, башкалардын пикири менен эсептешпей, өзүн алардан жогору койсо, ал бара-бара топтон сүрүлүп чыгат. Келгиле, сабагыбыздын кийинки бөлүкчөсү болгон адилеттүүлүк түшүнүгүнө кезек берели. Адилеттүүлүк түшүнүгү. Адилеттүү коом деген эмне? Ар түрдүү маселелерди калыстык менен чечүү адилеттүүлүктүн негизги көрүнүшү катары эсептелет. Адамды эмгегине, аткарган иштеринин деңгээлине, адамдык сапатына жараша баалашат. Тескерисинче, келтирген зыянына, туура эмес иштерине карата аларды айыпташат. Адилеттүүлүк адамдардын ортосундагы мамилелерди чындыктын негизинде жөнгө салууга багытталган эрежелер. Адилеттүү коом деген эмне? Адамдар коомдогу адилеттүүлүк үчүн байыртадан эле күрөшүп келген. Коомдогу адилеттүүлүк көп кылымдар бою каада салттар менен кармалган. Азыркы мезгилде адилеттүү коом куруу адамзат коомунун эң башкы маселелери болуп калды. Адамзаттын идеалы болгон адилеттүү коомдо кандай иштер ишке ашыш керек? Мына ошолор жөнүндө сүйлөшө кетели азыр. Адилеттүү коомдо адилеттүү мыйзамдар кабыл алынып, мыйзамдар так аткарылат. Мамлекет жетекчилери, бийликте турган адамдар адилеттүү болушат. Мындай коомдо мамлекет бардык жагынан өнүгүп, адамдардын материалдык жана руханий байлыктары, муктаждыктары канааттандырылат. Элдин жыргалчылыгы камсыз болот. Адилеттүү коомдо эмгекке жарамдуу адамдар иш менен камсыз болуп, эмгегине жараша акы алышат. Адилеттүү коомдо адамдардын жөндөмүн жана талантын турмушка ашыруу үчүн
кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берилет. Бардык адамдар социалдык жактан корголот. Адилеттүү коом биринчи кезекте жакыр үй бүлөлөрдү, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды, кары картаңдарды, жумушсуздарды колдоого алат. Бул коомдо жашаган адамдар мыйзам алдында тең укуктуу болуп эсептелет. Адамдар улутуна, расасына, коомдогу элеген абалына, жашына, эркек же аял экенине карабастан мыйзам алдында бирдей жооп берет. Бийликте тургандар коомдун мүчөлөрүнүн алдында жоопкерчиликте болот. Алар сөзүнө турат жана убадаларын аткарууга милдеттүү болушат. Мына балдар, адилеттүү коомдун кандай жакшы жактары бар экенин билдик. Бардыгыбыз ушул адилеттүү коомду курууга өзүбүздүн салымыбызды кошууга аракет кылышыбыз керек. Адилеттүү коомдун дагы бир жагы, адилеттүү коомдун негизги белгилеринин бири бул адамдын эркиндиги болуп эсептелет. Эркиндик социалдык топтордун, жеке адамдардын ишмердигине карата чектөөлөр менен кысымдардын жоюлушу, сөздүн, ой жүгүртүүнүн, көз караштардын жана ишенимдердин эркиндиги. Адамдын коомдогу эркиндиги анын укуктары менен аныкталат. Адилеттүү коомдо биринчи кезекте сөз эркиндиги камсыз болот. Мындай учурда адамдар бири-бирин сындап, өз оюн ачык айта алат. Бирок сөз эркиндиги адамдардын ортосундагы адептик ченемдерди бузбоого жол бербейт. Адамдын беделин коомчулуктун алдында орой түшүрүү жат көрүнүш катары эсептелет. Ошондуктан эркиндик дагы адилеттүүлүктү, жоопкерчиликти талап кылат. Жоопкерчиликтүү адам өзүнүн парзын жакшы түшүнөт. Адилет коомду кантип курабыз? Жамандыкты жакшылык жеңген, алсызды күчтүү адамдар басынтпаган, адамдын суроолору калыстык менен чечилген коомду куруу жөнөкөй иш эмес балдар. Адилет коомду курууда үй бүлө чоң роль ойнойт. Анткени ар бир үй бүлө коомдун бир чакан бөлүгү. Адептүүлүктүн алгачкы ченемдерин бала үй бүлөдө үйрөнөт. Адептүүлүктүн алгачкы ченемдерин бала үй бүлөдө үйрөнгөндөн кийин аны турмушта колдонот. Ата-эне бири-биринин эмгегин адилеттүү бааласа, баланын жасаган ишине туура баа берсе, бала адилеттүү мамилени байкайт. Көпчүлүк ата-энелер балдарына үлгү болуп, эмгектенгенди, окуганды, жашоодогу кыйынчылыктарга туруштук берүүнү үйрөтүшөт. Дени сак балдарды тарбиялашат. Балдар ата-энесинин тажрыйбасын кабыл алууга аракеттенишет. Ушундай тарбия аркылуу бала ата мекенинин алдында өзүнүн парзын, милдеттерин аткарууга үйрөнөт. Ата-энени сыйлоо, каарыганда аларга камкордук көрүү уул кыздардын парзы. Адилет болуу жана өз парзын так аткаруу милдети үй бүлөдө баланын ымыркай курагынан тартып калыптанат. Ата-эне үй бүлөдө балдарына калыстык менен адилеттүү мамиле кылса, балдар да адилеттүү адамдар болуп өсөт. Үлгүлүү үй бүлөдө окуу, оюн, эмгектенүү, чыгармачылык жана эс алуу биргелешип жүрөт. Улууга урмат, кичүүгө ызат деген көнүмүш адатка айланат. Улуусу кичүүсүнө жардам берүүнү үйрөнөт. Чоңоюп бой жетип, балдар уядан учуп, чоң турмушка аралашканда ошол үй бүлөдө өскөн тажрыйбасы ага жардам берет. Мындай балдар келечекте адилеттүү коомдун куруучулары болуп калышат. Алар эч качан жаман адаттарга барбайт. Мындай үй бүлөлөр арбын болсо адилеттүү коом түзүүгө ошончолук жеңил болот. Келгиле азыр парз деген эмне экендигин аныктап алалык. Себеби биз жогоруда парз деген сөздү көрүп колдонуп өттүк. Парз деген коомдун, мамлекеттин, элдин, эмгек жамаатынын, үй бүлөнүн, жеке адамдын алдындагы милдеттерди аткаруу. Парз жалпы адамзатка тиешелүү моралдык ченемдер менен мүнөздөлөт экен. Жусуп Баласагындын адилеттүүлүк коом жөнүндө айткандары, өз заманынын алдыңкы ойчулдары жана өз эмгектеринде адамдарды, өзгөчө бийлик башында тургандарды адилеттүүлүккө үндөгөн. Алсак мындан 1000 жыл мурда жашап өткөн Жусуп Баласагын өзүнүн куттуу билиминде
адилеттүүлүктү адамзатка тиешелүү баалуулуктардын эң негизгиси катары баалаган. Жусуп Баласагын бийликте тургандарга төмөндөгүдөй насаат кебин айткан. Адилет бол, катаалдыкка кабылба, элди кубант, эмгектенип жаңылба. Эсендикте элиңе жакшылык кыл, колдогуңду элиңе таратып тур. Адилет бол, зулумдукту кыла көрбө, топук кылып адилет ишиң жөндө. Элиңдеги беги болсоң адилет түз, бузукка андай жерде табылбайт иш. Ал адилеттүү коомдун куруу үчүн биринчи кезекте өлкө башында тургандар адилеттүү болушуна өзгөчө көңүл бурган. Алар адилеттүү башкарса, калктын казаны толо кайнап, журт дасторкону кешиктүү болот, жокчулук кыскарат деп баса белгилеген. Жусуп Баласагын чечими адилеттүү, өзү айкөл башчынын калк алдында жүзү жарык, иши үлгүлүү болуп, буйругун эл аткарат. Анын бийлигине ынайт деп жазат. Акындын адилет атка мингизет, ач көздүк көргө киргизет деген сөздөрү азыркы башкаруучуларга чоң сабак болот. Келгиле анда, бышыктоого кезек келип жетти. Буга чейинки алган билимибизди текшерүү үчүн суроолор менен кайрылам. Социалдык топтор жаш өзгөчөлүгүнө карай кандай бөлүнөт деп айтылды? Жаш өзгөчөлүктөрүнө карай биз кандай кылып бөлдүк социалдык топторду? Келгиле анда туура жообуна көңүл буралы. Социалдык топтор жаш курагына карай балдар, жаштар, орто муундагылар жана карыялар деп бөлүнгөн. Эсиңизге түшүрдүкпү? Андан сырткары социалдык топтор табигый өзгөчөлүгүнө карай аялдар жана эркектер деп бөлүнгөнүн айтканбыз. Андан сырткары кесибине карай, курамына карай аз сандуу жана көп сандуу болуп бөлүнөрүн айттык. Анан жашаган жерине да карай бөлүнөрүн айтып өттүк. Анда эмесе кийинки суроого көңүл бурулачы. Адилеттүү коомдун кандай белгилерин билдиңер? Мен жогоруда адилеттүү коом жөнүндө көп маалыматтарды айттым. Кандай адилеттүү коом болгондо, кандай белгилер болот экен ошол коомдо? Жашоодо, ойлонуп көргүлөчү. Адилеттүү коомдун белгилери. Жашоо коом кандай болот экен? Анда эмесе туура жообуна көңүлүңөрдү бурам. Адилеттүү коом болгондо адилеттүү мыйзамдар кабыл алынып, анан ал мыйзамдар иштейт дедик. Андан кийин мамлекет жетекчилери, бийликте турган адамдар адилеттүү болушат экен. Андан кийин мамлекет баардык жагынан өнүгүп, элдин турмушу оңолот дейт. Адилеттүү коом болгондо адамдар иш менен камсыз болушат. Адилеттүү коомдо баардык адамдар социалдык жактан корголот. Мына адилеттүү коомдун ушундай белгилери бар экен. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлы. Биз бүгүнкү сабакта коом, социалдык топтор, адилеттүүлүк жана адилеттүү коом туурасында көптөгөн түшүнүктөргө ээ болдук. Коомду биз биргелешип жашаган адамдардын тобу деп атадык. Андагы социалдык топторду болсо кандайдыр бир жалпылыгы бар адамдардын тобу деп белгиледик. Адамдардын ортосунда мамиле түзүүнүн бир нече түрү бар экендигин айттык. Жөн эле тааныштыктан достчулукка чейинки өскөн таблица менен тааныштырдык. Андан кийин социалдык топтордун кызыкчылыктарын бириктирип, өлкөнүн туруктуу өнүгүшүн камсыздоо мамлекеттин башкы милдети. Мындай жооптуу милдетти аткаруу үчүн биринчи кезекте мамлекеттин, элдин башында турган адамдар адилеттүү болуп, коомдун өнүгүшү үчүн ак ниеттүүлүк менен таза иштеши керек деп айттык. Эл үчүн таза иштөө керектигин коомдук ишмер Исхак Разаковдун "Коом деген мен жана сен, мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот" деген сөзү менен бекемдедик. Жусуп Баласагындын адилеттүүлүк боюнча айткан накыл сөздөрү менен тааныштык. Кайрадан кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.